Ассаламу алейкум, мұсылман бір туғандар, дегілі қырғыз бір туғандар. Барыңыздарға Сахарова миграционный центрден түз берудеміз. Видеоны осы жерден баштайлы деп жештік, біраз малымат беріп, түшінмеген бір туғандарымызға анан жоқ болып кетті, анан медосмотрдан өтпейлі қойыш керек екен деген сұрауларға бүгін біраз болса дағын өзүбүз медосмотрдан өткөнчө сотрудниктерден сурап, сүйлөшүп өтүп койдук бүгүн. Туугандар, сиздин Москва тест кабар. Бул Instagram баракчабыз, туугандар. Анан Данияр Абдалиев десеңер, YouTube баракчабыз болот, каналыбыз. YouTube'га подписаться басып, колдоп туруңуздар, туугандар. Сиздерге могу Сахарова боюнча айтып өтөйүн, кененирээк жалпак тил менен түшүндүргөндө, туугандар. Азыркы учурда дагы закон анча күчүндө эмес окшойт, туугандар. Бу жердеги байкелер менен сүйлөшкөнүбүздө байкелер айтып өттү, бизге 3 ай болду, 4 ай болду, анан 5 ай эле болду, эме өтүп атабыз деген байкелер деле бар экен да, арасындачы. Бирок туугандар, баса белгилеп кетчү нерсе, сиздер границадан киргениңиздерде миграционный картага работа деп жаздырган болсоңуздар, сөзсүз туугандар, 1 айдын ичинде сөзсүз медосмотрдан өтүшүңүздөр шарт. Бул закондо ушундай экен. Анан туугандар, бул жердеги сотрудниктер деле кичине көңүл коштук кылып атабы, айтор. Же биздикилерди үйрөнүп кетет деп атабы. Бизге шанс берип атат окшойт, туугандар. Барсаңыздар деле сиздердин документтериңиз кабыл алып, медосмотрдан өткөрүп коюп атат азыркы учурда. Бирок вакцина чыккан убакта дагы вакцина албай коюш шарт, алыш шарт эмес экен, аны албай койсо деле боло берет экен деп жүрүп, ушундай мыкшы деле сразу эле таксиде иштеген байкелерибиз, официальный жумушта иштеген туугандарыбыз, мусулман бир туугандар, бүт бардыгы вакцина алганга мажбур болду. Дал ушундай эле эртең ошол медосмотр Сахаровада өзүнчө бир закон күчкө киргенде, кадимкидей эле ушундай чуркап келип аласыздар, туугандар. Эми буну албай койсоң эмне болот? Алсаң эмне болот? Ошол тууралуу бир аз уккандарыбызды, бирок фактически жокко, бирок могу элдерден сурамжылоо кылып, мына жерде уккандарыбызды айтабыз. Алсаң, сенде административный штраф болбойт. Бул бир. Экинчиден, границадан чыкканыңда депорт болбойсуң. Албай койсоңуздар, туугандар, көңүл коштук кылып, административный штраф болот экен. Чыгып атканда төлөйт экенсиң, же кадимгидей эле штраф жазып коет экен, ушундай. Баары бир төлөтөт экен да. Жөн чыгарбаса керек, менин оюмча деле да. Анан чыгып кетип атканда депорт уруш ыктымалы бар дейт мусулман бир туугандар. Ошон үчүн туугандар, азыркы учурда бизге бир-эки байкелерибиз эртең менен келсең деле жакшы болот деп айтты. Анан кээ биркилер 10-до 11-де шашпай эле бара бер, очередь болбойт деп так айткан байкелер болду. Анан 2000-3000 миң очередти неме очередте жазылгандар ошо байкелер деле айтты, ушундай очередь болуп кетет деп. Анан биз түнкү 3:30-да 4-тө жөнөдүк, туугандар. Бул жерге 5:30-да келдик. Келдик дагы тияктан барып очередте турдук. Решеткалардын арасында саат 8-ге чейин турдук ошол жерде. 8 болду, анан чуркадык. Биздин элдерибиз дагы эле ушундай экен, бизге грамотный эмес экенибизди байкатып коет экенбиз, туугандар. Эми биз жамандабайм го, бирок ачык эле бардык эле көрөт экен да. Кээ бирки байка эже карындаштарыбыз эми билет экен, көп эле эмес, эми почти бардык эле эмес, эми бир 100дөн бир 10 чуркайт экенбиз да. Ачылды, паспортту бердик, өттүк, чуркадык. Тиякта 2А деген неме бар экен, сектор. Ошо 2Адан бүт Евросоюздагы Армения, Казакстан, Кыргызстан граждандарын ошол жактан 2Адан кабыл кылат экен, туугандар. Бир-эки эже карындаштарыбыз айтты, бу жерден чуркаганда дейт, бирөө жыгылып кетсе деле тургузбаш керек дейт да. Бияка кечигип каласың дейт да, биякта очередке кечигип каласың дейт. Бирок тияка баргандан кийин талон берет экен, туугандар.
эшиктен киргенде эле кыргыздыңбы улутуңду айтып келсин талон берет экен. Анан 6А деген секторга бизди берди талонду. Бардык, отурдук, окошканы карап, баягы экранды, таблону. Ошол жерден сен немең чыгат экен. Номериң чыгат экен, ошо окошкага барат экенсиң. Перевод паспорт сурады туугандар. ID карт болобу, баягындай загран паспорт болобу, бүт бардыгы эле перевод паспорт. Надо. Анан неме экен? Перевод паспортту сурады, өзүнү. Миграционный картаны сурады. Анан прописканы сурады туугандар. Если перевод паспортуңуздар болсо 5300 төлөйт экенсиздер банкоматта. Анан если немеңиз жок болсо, перевод паспорт жок болсо 6000 деди, ушундай төлөйт деп айтты да, бирок өзүм көргөн жокмун. Менде перевод паспорт бар үчүн мен 5300 төлөдүм туугандар. Анан барсаңыздар ошо окошкада моундай колуңуздарга браслет тагып коет, моундай. Могу 118 орун болуп очередте болдум мен. Ушул неме аркылуу барып банкоматка төлөйт экенсиздер туугандар. Өздөрүнүн сотрудниктери бар экен, сотрудниктер өздөрү айтып деп ушундай акча салдырып төлөтөт экен. Анан дальше туугандар. Биз тройка басабыз да, тияка барып алыпчы. Метродочу. Тройканын ордуна бул жерде могу ушу штрих кодду басат экенсиз туугандар. Штрих кодду басасыздар, монда экран болот экен. Экрандан көрөсүздөр кайсы кабинетке барасыздар. Ошону көргөзөт экен. Дана так. Муну басасыздар, экран тиктейсиздер. Болду, басасыздар, экран тиктейсиздер. Ошону менен бара бересиздер. Биринчи мача тапшырат экенсиң туугандар. Жок, биринчи отпечатка палец тапшырдык. Анан мачаны тапшырдык. Анан өпкөңдү рентген кылат экен. Анан бир-эки бухгалтерлерге өтүп кол койдурат экенсиң, кагаз алат экенсиң. Анан келсең, ошол жерде венадан кан алат экен туугандар. Акыркысы ошол экен. Венадан канды алгандан кийин кете бер деп коет экен. Бир жуманын ичинде анализ чыгат дейт экен, же СМС келет дейт экен. Бирок эч кимге СМС деле келбей атыптыр азыр. Мына жерде бир-эки мусулман бир туугандарыбыз айтты, өзүбүздүн эле кыргыз дос балдарыбыз. Биз 15 күндө бир келдик эле деди, жок экен деди. Мына 20 күндө мозолдоп келдик деди да. Азыр ошолорду көрдүм, бирок алышыптыр. 20 күндү молзолдоп келе бериш керек экен туугандар. Эч шашпаңыздар. Анан мына жерге мен айтып коеюн, баса белгилеп. Эрте менен келиштин кереги жок экен туугандар. Келсеңиздер деле ошол жерде 1,5 саат, 2 саат канча эрте келсеңиздер ошончо турат экенсиздер, очередь тура берет экен. Анан бир кирип кетет экен урган бойдон ызылдашып. Калган убакта кирип кеткенден кийин бияктан как положено бир-бирден барып эле, акырын очуп түтпөй эле бар кирип кетип атат. Бирок барганда 2Ага барасыздар туугандар. 2А деген секторго барасыздар. Анан бу жерде 7 выход бар экен. 2А деген выходко барасыздар да. Алганда 7-чи выходтан аласыңар дейт. Туугандар ушул Сахарова боюнча жасатпай эле кетип калам деген туугандарыбызга айтмакчымын. Жасатып эле акырын кете бериңиздер туугандар. Бул деген закон, административный штраф, тем более өзүңүздөрдүн данныйыңыздарга да штраф жазып аласыздар. Баары бир төлөтөт буларчы. Сиздерди жон кой берип депорт кылдырып жибербейт да. Төлөтүп анан депорт кылыш ыктымалы бар. Ошон үчүн туугандар жасатып ала бериңиздер. Сиздер менен Данияр Абдалиев болду туугандар. YouTube каналыбызга каталып подписаться кнопкасын басып, колдоп, коштоп туруңуздар туугандар. Анан Instagram баракчабыз Москва тез кабар деп Instagramга кирсеңиздер, тиякта Москва тез кабар деп Instagram баракчабыз бар туугандар. Макул сак саламатта калыңыздар туугандар. Жакшы иштерге себепчи болуш сиздер менен бизге да насип кылсын. Амандыкта, ден соолукта жүрө берейли туугандар. Чоң рахмат барыңыздарга.